Öyle oturuverбестенче hareket жасаш керек да. Бүгүнкү күндө тоо 3500 метр бийиктикке чейин түшкөн карларды күн суук болгонуга байланыштуу ээрибей жатат. Сиздер бир отуруп өкмөт менен сүйлөшүп, ошол жерге вертолет менен чыгып, көмүрдүн майдасын чачып. Oda vertolyot менен чачыш керек, вертолет менен. Көмүр ташыган вертолеттер толтурат бизде ода. Көмүр ташыган вертолеттер менен ташып, көмүрдүн майдаларына чачса эле аракет кылса болот да. Ээртип, ошо чүй өрөөнүгө дагы караш керек да. Деги Кочкордо дагы чоң туз деген бар. Көмүр эле эмес, ошо туздун майдасынан да вертолетке жүктөп кептип, мөңгүлөргө сепсе айланган Кочкордо дагы музду бар, мөңгүнүн баары ээрип, тоолордун баары суу көбөйөт да. Карта менен карап туруп, кайсы дарыянын нугунда суу аз. Ошол жака барып, көмүрдүн майдасын сепсек, сеп койгон болсоңуздарчы суу көбөймөк. Мына ушундай генийлер келсе, мына ушундай акылдуулар келсе, Кыргызстан өнүгөбүз айланайын. Мына ушуну мурда эле ойлош керек болчу. Вертолет деген эме көп да бизде.